Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellemu ba'd. Assalamu alaikum. Urmattu telegörücüler, nazarınızlarda şariat televerüsü. Kuday buyursa bugün biz ötkön tarihimizga, ata babalarımızın sözünü жана ошондой эле Кур'ан-ы Керимдеги биз мусулмандарга, момундарга, ыймандууларга кайрылган Алла Тааланын кээ бир аяттарына жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге айтып кеткен бөлүнсөң бөрү жейт деген ошол бир хадистерине Кудай кааласа терең токтолуп кетмекчибиз. Биздин ата бабаларыбыз айтат, байлык эмес, биримдик байлык деп айткан. Эгерде bizde birimdik çok bolsa, egerde bizde ынтымак çok bolsa, egerde biri-biribizди урматтоо çok bolsa, egerde bir musulman ekinci musulmanды сыйлабаса, анда ошол жерде эч качан ийгилик болбойт, ошол жерде эч качан өсүү болбойт. Анткени биздин ата бабаларыбыз ынтымак бар жерде ырыс бар деп айтты. Эгерде ынтымак болсок, эгерде биримдүү болсок, эгерде баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, ошондо гана ийгилик эчетип, ошондо гана алдыга карай элибизди, жерибизди, динибизди, ыйманыбызды алдыга карай сүрө алат экенбиз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Али Имран сүрөсүнүн 103-аятында Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. О мумундар, о мусулмандар, Алладан корккула, момун болгон абалда, ыйман келтирген абалда Кудай бул дүйнөдөн кайткыла. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Кудай Тааланын берген динини бекем кармагыла. Кур'ан-ы Керимде шариатты бекем кармагыла, ва ла тафаррaqu. Эч качан бөлүнбөгүлө жарылбагыла деп айтты. Башка аяттарда эгерде бөлүнсөңөр, душмандар силердин үстүңөрдөн үстөмдүк кылат деп келген аяттар бар. Эгерде бөлүнсөңөр, күчүңөр жоголуп, душмандар үстүңөрдөн үстөмдүк кылат деген аяттар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде Инналлаха ярда лакум саласа ва якрах лакум салас. Алла Таала силерге 3 нерсени кылсаңар, силерге ыраазы болот. Эгерде 3 нерсени кылган болсоңор, ошондо Алла Таала силерге нааразы болот деп айтты. Ошол силерге ыраазы боло турган нерселердин бири антабудаллах, Алла Тааланын өзүнө гана ибадат кылгыла. Кудай Таалага жаратканга эч нерсени шерик кылбагыла. Дуа кылсаңар, сурасаңар, жараткандын өзүнөн жардам сурагыла. Ибадатты жалгыз Алла Таалага кылгыла. Сыйынууну, жалбарууну, Кудайдан суроону жалгыз Алла Таалага гана кылгыла деди. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Ал эми экинчи осуяты Кудай Тааланын берген динини бекем кармагыла. Кудай Тааланын берген силерге берген Кур'ан-ы Керимди бекем кармагыла. Үчүнчү осуяты ва ла тафаррaqu. Эч качан бөлүнүп жарылбагыла деп кайрылды. Bizde telefon байланыш бар экен, кабыл алып туруп анан сөздү уласак. Ассаламу алейкум. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз, Орман. Ассаламу алейкум. Эме, мен сизге суроо берейин дедим эле да. Bizde байланыш үзүлгөн сыяктуу техникалык себептерден улам. Сөзүбүздү уласак. Демек, бизди пайгамбарыбыз ушундай деп атты. Алла Таала силерге 3 нерсени жакшы көрөт. 3 нерсени кылсаңар силерден ыраазы болот. Эгерде 3 нерсени силер кылсаңар, Алла Таала силерден нааразы болот деп айтты. Ошол ыраазы боло тургандардын биринчиси өзүнө гана ибадат кылып, экинчиси Кудай Тааланын берген динини, Кудай Таала берген Кур'ан-ы Керимди бекем кармагыла. Үчүнчү осуяты ва ла тафаррaqu. Бөлүнүп жарылбагыла деп айтты. Ва якрах лахум салас. Алла Таала силерге 3 нерсени жаман көрөт. Кыйла ва кал ва касрату суал ва идаатул мал.
андай деген экен, мындай деген экен, айткан экен, деген экен деп кыйла кал деген сөздөрдү көп айтуу. Ушак айың менен алек болууну Алла Таала жаман көрөт. Кыйла ва кал ва касрату суал, пайдасыз көп суроо бергениңерди да Алла Таала жаман көрөт. Ва идаатул мал, акчаңарды, мал мүлкүңөрдү, байлыгыңарды ысырап кылып, чектен ашып, туура эмес жака сарптап ысырап кылганыңарды жаман көрөт деп айтты. Демек пайгамбарыбыз дагы, Алла Таала дагы бизди эмнеге биримдикке үндөдү. Эгерде кайсыл жерде биримдик болсо, кайсыл жерде ынтымак болсо, кайсыл жерде бири-бирин түшүнүү болсо, ошол жерде ийгилик болот. Эгерде кайсыл жерде ынтымак жок болсо, кайсыл жерде биримдик жок болсо, ал жерде ийгилик да жок, ал жерде береке да жок. Качан бизде береке болот? Качан ынтымак болсок, качан бири-бирибизди сыйласак, урматтасак. Биздин акыркы мезгилдерде биздин коомго ушундай бир чоң оору келген сыяктуу. Жамаатка, партияга, топ-топко, урууга, улутка бөлүнүп, бири-бирини жек көрүп, бири-биринин кээ бир пикири келишпестиктерди эске алып, аны бири-бирине душман сезгенге чейин барган биздин бир туугандарыбыз бар. Албетте булардын баары динибизде тыюу салынган жаман нерсе. Бизде ата бабаларыбыз бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп бекерден айткан эмес. Биздин эгер душман, бөлүнүү, жаман өзүбүздөн чыкса, бул жаман нерсе. Бири-бирибизди түшүнбөсөк, душманды өзүбүздүн ичибизден издесек, бул өтө жаман нерсе. Анткени өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңдөн чыккан жат жаман демекчи. Эгерде өзүңдөн жат чыккан болсо, өзүбүздө биз мусулмандар өзүбүз менен бири-бирибиз менен түшүнбөсөк, бири-бирибиз менен алек болсок, бири-бирибизге душман болсок, анда бөтөн элге, душмандарыбызга элибизди дагы, жерибизди дагы, динибизди дагы тарттырып жиберибиз толук ыктымал. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бир нече жерде бөлүнбөгүлө, пайгамбарыбыз да хадисинде бөлүнбөгүлө деп айтып атат. Ошондуктан биз ойгонушубуз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Эч качан жамаатка, топ-топко, партияга деп бөлүнүү болбошубуз керек. Албетте, ар бир адамда кемчилик бар, ар бир жамаатта кемчилик бар, ар бир партияда кемчилик бар. Адам баласы кемчиликтүү. Биз бүгүнкү күндө биримдикке, ынтымакка суудан дагы, абадан дагы муктаж болуп турган нерсе, ал бүгүнкү күндө биримдик болуп жатат. Анткени эгерде бизде биримдик болсо, ошондо гана өнүгүү болот. Эгерде бизде биримдик болсо, ошондо гана өсүү болот. Эгерде карасак, дүйнө элдерине карасак, башка адамдар, душмандарыбыз 98% бири-бири менен ой пикири келишпесе дагы, 2% ой пикири келишкендиги үчүн булар чогулуп, ошол 98%нан көз жумуп, бирок баары ынтымакка, биримдикке келип бир максат коюп жумуш кылып атат. Ал эми биз бүгүн мусулмандар, биз бүгүн кыргыздар 95% бири-бирибиздин ой пикирибиз окшош болсо дагы, бирок 1-2%, 5% бири-бирибизге ой пикирибиз келишпей калган болсо, бири-бирибизди душман сезип алганыбыз кандай да өкүнүчтүү. Ынтымагың болбосо, ит менен кушка жем болосуң. Ынтымагың болбосо, ит менен кушка жем болорсуң деп биздин кыргыз бекерден айткан эмес. Ынтымагың бар болсо, аялың менен журтка тең болорсуң деп айткан аталарыбыз. Ошондуктан бизде ынтымак болмой сайын, биримдик болмой сайын, эч качан бизде өнүгүү, өсүү деген болбойт. Пайгамбарыбыз жөнөкөй нерсеге, жөнөкөй тамакка эгерде биримдик болбосо, эгерде ынтымак болбосо, ошол нерседе береке болбойт деп айтты. Пайгамбарыбызга сахабалар келип: "Я Расулалла, о Аллахтын элчиси, биз тамак жейбиз да, бирок курсагыбыз тойбой жатат" деп айтканда, пайгамбарыбыз лааллакум тафтарикун, балким силер тамагыңарды бөлүнүп жеп аткандырсыңар деп айтты. Силер тамагыңарды бөлүнбөстөн чогулуп жегиле.
эгерде тамагыңарды чогулуп жесеңер, бир адамдын тамагы 2 адамга жетет. Таамул иснейн якфил арба, 2 адамдын тамагы 4 адамга жетет. 4 адамдын тамагы 8 адамга жетет. Фа иннал бараката фил жамаа. Албетте береке жамаат менен, албетте береке биримдикте, албетте береке ынтымактыкта деп айтты. Ошондуктан бизде эгерде береке болбосо, эгерде бизде ынтымак болбосо, эч качан бизде береке болбойт. Пайгамбарыбыз жөнөкөй тамакта эгерде чогулуп жебесиңер, бөлүнүп жесиңер, анда тамагыңардан береке кетет, ырк кетет деп айтты. Эми ойлоп көрүңүз, жөнөкөй тамакта береке кетсе, биз элибизге, жерибизди коруйбуз деп эгерде бириге албасак, динибизди, дилибизди, тилибизди коруйбуз деп эгерде бириге албасак, биздин элибизден, биздин динибизден, биздин тилибизден, биздин пейилибизден эмне деген гана берекелер жок болуп жаткан учуру. Ынтымак болбойт, иш оңолбойт деп ата бабаларыбыз айтат. Ынтымактын түбү ийгилик, тириликтин түбү биримдик деп айткан жери бар. Ошондуктан биз албетте баарыбыз биригишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде силер эгерде жамаат менен намаз окусаңар, ошол жерде шайтан алыс болот. Эгерде силер жамаат менен мечитке барып окуй албасаңар, 3 адам болуп болсо дагы жамаат менен намаз окугула, анткени 3 адамдан шайтан алысыраак болот. Эгерде андай да кыла болсаңар, 2 адам болуп окугула, 2 адам болсоңор, шайтан силерден алысыраак болот деп айтты. Ал эми эгерде жалгыз болсоңор, анда шайтанга жем болосуңар. Пайгамбарыбыз айтты, бөлүнгөндү бөрү жейт деп айтты. Демек, эгерде бөлүнө берген болсок, анда бөлүнүп ит менен кушка жем болушубуз, бөрүлөргө жем болушубуз, душмандарга жем болушубуз толук ыктымал. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ деп айтты. Аяттын маанисинде бизге ошол сахабалардын доорунда улут болуп, уруу болуп согушкан адамдарды эскерип атат. Эгерде ошолор улут болуп, уруу болуп согушканда, пайгамбарыбыздын Мадинага келгенге чейин ушу Мадинадагы эл Хазрач менен Аус бир атадан тараганына карабастан 120 жыл согушкан эле. Ошолорду ынтымакка чакырганда, биримдикке чакырганда, булардын баары бири-бирине бир тууган боордош деп жарыялайт. Ошол учурда жөөттөр душмандары аларды көрө албастан алардын ортосунан бүлүк салат да бир кошокчусун айтып, 1 жыл мурунку өткөн кайгылуу окуяларды кошок кылып ырдаганда, эки коом, эки уруу бири-бири менен урушуп кетейин деп келип турган учурда пайгамбарыбызга ушул кабар жетет. Ошол кабар келгенде пайгамбарыбызга ушул аяттар түшөт. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Алла Тааланын динини бекем кармагыла. Алла Тааланын түшүргөн силерге берген Кур'ан-ы Керимди бекем кармагыла, ыйманды бекем кармагыла, эч качан бөлүнүп жарылбагыла. Силер ошо тозок отуна түшүп барайын деп чекесинде турганда Алла Таала силерди ушул жерден куткарып калды. Ойлонбойсуңарбы, ой жүгүртпөйсүңөрбү, Алла Таала силерге өз аяттарыны көрсөтүп жатат деп айтты. Демек, биз өнүгүү үчүн, биз мусулмандар өнүгүү үчүн, алдыга жылуу үчүн, ийгилик болуу үчүн албетте булардын баарына ынтымак керек. Булардын баарына биримдик керек. Биз өткөн тарыхтан сабак алышыбыз керек. Бир үйдө, эгерде бир үйдө бир чыр чыккан болсо, бир үйдө ынтымак ыдыраган болсо, ошол үйдөн 40 күн береке кетет деп айтат. Мынакей биздин Кыргыздын өзүнүн тарыхында көрдүк. 2005 жылы ынтымак ыдырап, ушунчалык каардуу окуялар болуп кеткенде мамлекетибиз канча деген артка, канча жыл деген артка кетти. Экономикасы канча деген жоготууга учурады. 2010 жылы ынтымак ыдыраганда кандай деген адамдар каны төгүлдү. Эмне деген гана окуялар болбоду. Эмне деген гана
жаман окуялар эмне деген гана артка кетүү деген окуялар болбоду. Бул тарыхтар, арттагы тарыхтар биздин адамдарга, биздин жамаатка, биздин ушул башчыларыбызга, биздин партия мүчөлөрүнө, биздин жамаат башчыларына, биздеги партия башчыларына баарына сабак болуш керек. Албетте тарых, өткөн тарых бизге сабак болуш керек. Эгерде ынтымак жок болсо, биримдик жок болсо, ал жерде эч качан ийгилик болбостугу, ырыс болбостугу, береке болбостугу бул чыркыраган чындык. Тынчтык, биримдик бул Алла Тааланын берген өтө чоң неаматы. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде менин берген неаматтарыма, менин берген жакшылыктарыма капыр болбогула деп айтты. Алла Таала бизге берген неаматтар өтө көп. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алло, угуп атабыз, урматтуу теле көрүүчү. Алло. Кандайдыр бир деңгээлде бул техникалык себептерден уламбы бизде телефон байланыш үзүлүп калган сыяктуу. Аталарыбыз да ушундай кеп бар. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын болсо дагы, эгерде ынтымагың жок болсо, алдыңдагы алтындан да болсо дагы тагың тайып жок болор деген сөз бар да. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так деп айтылат. Демек, эгерде бизде ынтымак жок болсо, биримдик жок болсо, бийлигибиз дагы, байлыгыбыздын дагы кереги жок болуп калышы толук. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум, угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Менде сизге суроолор бар эле да. Угуп атабыз. Мен да мындай тиги бир туугандарым апамды жакшы көп сыйлашпайт да, анан кийин мен дагы ошо бир туугандар менен катышпайм да, ошо туурабы, туура эмеспи? Башка? Такыр чалып коюшпайт, ушундай кайрымы жок да такыр. Ошо кандай? Башка сурооңуз барбы? Жок, рахмат. Алла разы болсун. Кандай да өкүнүчтүү, өз багы өстүргөн ата-энесине карабай коюу кандай да бир өкүнүчтүү. Өзүнүн бир тууганын менен мамиле болбоо, өзүнүн бир тууганы менен байланышпоо, өзүнүн бир тууганы менен алыс жүрүү кандай да бир өкүнүчтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: тууган урук менен карым катнаш кылсаң, өмүрүңө береке берилет, ырыскың кең болот деп айтат. Тууган урук менен карым катнаш деген сөз, сиз менен карым катнаш кылып турган адамга менен мамиле кылсаңыз, ал сыйлатур рахим, тууган урукка карым катнашты улады деген сөз эмес. Качанда сизге байланышпай койсо, сиз менен мамиле кылбай койсо, алар менен сиз телефон менен байланышып, аларды сиз зыярат кылып турсаңыз, ошол тууган урук менен карым катнаш деп айтат. Эгерде алар туура эмес иш кылган болсо, алар акмактык кылган болсо, сиз мүмкүнчүлүгүңүз болгондо телефон менен байланышыңыз, алар менен кабарлашыңыз, аларды зыярат кылыңыз, мамиле кылыңыз, балким алар дагы туура жолго түшүп калар. Албетте тууган урук менен мамилени үзүп коюу, ата-эне менен мамиле кылбай, ата-энени карабай коюу өтө чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Өз агаңды агалай албасаң, башка бирөөнү сагалайсың дейт ата бабаларыбыз. Өз агасын агалай албаган, өз бир тууганын сыйлай албаган, өз бир тууганын агалай албаган, өз ата-энесин сыйлай албаган, эртеге аттин кылып көз өтүп кеткенден кийин, жоготкондон кийин бир тууганын кадыр баркын жетет. Ошондуктан ата-энелерибиз көз тирүү мезгилинде, бир туугандарыбыз бар мезгилде бир туугандарды сыйлап калышыбыз керек. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Жакшысызбы?
Кудайга шүгүр. Сизге бир суроом бар эле, могу орозо боюнчачы. Ушул айда орозо кармаса кандай болот? Ражаб айында орозо кармаса, Мен айтып угуп калдым да, жок дегенде 15 күн, жок дегенде 7 күн кармап койсо да жакшы болот дегенчи. Ошону сизден сурайын дегем да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, сурооңуз түшүнүктүү. Демек, биринчи угарманга толугураак болуш үчүн бир тууган менен мамилени албетте мамиле кылышыбыз керек. Мамиле үзгөн болсо дагы, башка адамдар мындай алыс болсо дагы биз алар менен мамиле кылып, телефон менен жок дегенде телефон менен байланышып, зыярат кылып, бир тууган менен биз ар дайым карым катнашта болушубуз керек. Ал эми Ражаб айы, азыркы ай Ражаб айы, азыр коомдун арасында Ражаб айында бир күн орозо кармаса мындай болуп кетет экен, анан бир күн орозо кармаса тозоктон кутулуп кетет экен, бир күн орозо кармаса мондой болуп кетет экен, тигиндей болуп кетет экен деген бир туура эмес түшүнүктөр жүрөт. Булардын баары туура эмес түшүнүктөр. Ражаб айында бул харам айларына кирет. Ыйык айлардын 12 айдын 4 айы ыйык айлар болуп эсептелинет. Ражаб айы ошол ыйык айлардын бири болуп эсептелинет. Бул айда жакшы амалдарды кылган болсок, орозо кармаган болсок, албетте болот. Өзгөчө биринчи күнү, 4-үнчү күнү, ар айдын 13-ү, 14-ү, 15-и орозолорду кармаган болсок, албетте булардын баары сооп иштерден болот. Ал эми Ражаб айында орозо кармаса мындай болуп кетет экен, анан кийин тозоктон кутулуп кетет экен, анан кийин мондой болуп кетет экен, анан мондой болуп кетет экен, 100 рекет намаз окуш керек экен деген сөздөрдүн баары туура эмес түшүнүктөр. Ал эми Ражаб айында орозо кармаган жакшы, эч нерсе жок, орозо кармаса болот да, бирок биздин түшүнүктө бир күн орозо кармаса мондой болуп кетет экен, тигиндей болуп кетет экен деген түшүнүк болуш керек. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Сизге суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз. Мынау чач коюп баягы неме сүннөт кийинип жүрүшкөндөр жөнүндө сурайын дедим эле да. Ата-энесин таш демек укпай, аялынан уруктап албай, 4 айга даватка чыгып кетсе болобу? Ошол жөнүндө кеңири түшүнүк берип койсоңуз. Түшүнүктүү. Бизде динибизде үрп адат, каада салт деген бар. Эгерде үрп адат, каада салт, эгерде шариятка, динге, Куран Керимге каршы келбесе, аны шариятыбыз, динибиз аны кубаттап колдойт. Ошондуктан биздин кыргыздын адатында, кыргыздын үрп адатында чачтарыны узун коюп жүрүү биздин адаттарга кирбейт. Ооба, пайгамбарыбыздын доорунда ошол мезгилде чачыны узун койгон, жүргөн учуру болгон пайгамбарыбыз чачыны кыскартып жүргөн учуру болгон, далына чейин чүрүп жүргөн учуру болгон, чачыны бүтүндөй кырып алып жүргөн учуру болгон. Ошондуктан пайгамбар дайым чачыны узун кылып жүргөн деген түшүнүк албетте нурус эмес. Өкүнүчтүүсү, кээ бир адамдар чачыны өтө узун коюп алып, анан чачыны да сыйлабайт да, урматтабайт да, чачы ушундай жүдөмүш болуп жүргөнү өкүнүчтүү. Албетте булардын мындай көрүнүштө туура эмес. Жакшынакай, татынакай эле чачыны кыскартып, татынакай таза алып жүргөнү абзел. Ал эми сүннөт кийүү же узун көйнөк кийүү дагы бул ооба, ошол мезгилде ошол арабтардын же болбосо башка элдердин каада үрп адаты болгон. Биздин кыргыздын үрп адатында, ата бабаларыбыздын үрп адатында албетте мындай бир аз узунураак дагы кийимдер болгон убагында. Чапан кийип жүргөн дегендей узун кийимдерди кийип жүргөн, бирок ошол кийимдерди кийгенде татынакай жарашыктуу, өзүнө жарашыктуу, коомго жарашыктуу, коомдон бөлүнбөстөн, ажырабастан татынакай кийсе, албетте буга дагы шариятыбыз тыюу салбайт. Ошол эле учурда өзүңдө болгон түшүнүктү башка бирөөгө таңуулоо дагы албетте булар дагы туура эмес. Ал эми ата-энеден уруксат сурабай кетүү, ата-эненин айтканын кылбоо, албетте бул чоң күнөө, бул тайкы түшүнүк. Ооба, даватка эч ким каршы эмес, даватты кылышыбыз керек, чакырышыбыз керек, жамандыктан тыйып жакшылыкка чакыруу ар бир мен момун мусулманмын деген адамдын адаты. Бирок ошол учурда ата-энени кароо, ата-энени сыйлоо, ата-энени багуу бул парыз болуп эсептелинет. Үй бүлөнү багуу, бала чакаңды багуу дагы парыз болуп эсептелинет. Ошол парыздарды өтөп кой да, андан кийин
билгениңди кыл демекчибиз. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Десек, телефон байланыш үзүлүп калган сыяктуу. Ошол аяттын уландысында кунтум хайра умматин ухриджат линнас та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах. Силер жакшы үммөт болдуңар. Силер үммөттөрдүн эң жакшысы болдуңар, качан эгерде жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган болсоңор. Адамдарды жакшылыкка чакырсаңар, жамандыктан тыйсаңар, ошол мезгилде силер үммөттөрдүн, адамдардын эң жакшысы болдуңар деп айтат. Ошондуктан жакшылыкты өзүңө гана тилебей, жакшы адам жакшылыкты өзгөгө тилейт, жаман адам жакшылыкты жалаң өзүнө тилейт демекчи. Биз эгерде чыныгы мусулман болобуз десек, биз чыныгы патриот болобуз десек, анда өзүбүзгө болгон жакшылыкты, өзүбүзгө болгон ыйманды, өзүбүзгө болгон жакшылыкты өзгөгө дагы тилешибиз керек. Аятты улай келсек, аятта кыямат күнү кыямат күнү кээ-бир жүздөр болот, капкара жүз болот, кээ-бир жүздөр апапакай, аппак болот деп айтты. Кээ-бир алымдар, муфассирлер ол аятта ошол жүздөрү апапакай болгондор Кур'ан-ы Керимге, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылган адамдардын жүздөрү кыямат күнү апапакай болуп билинип турат. Ынтымакта Кур'ан-ы Керимди бекем кармаган, динини бекем кармаган, бөлүнбөгөн, жарылбаган, жамаатка бөлүнбөгөн, партияга болуп өзүнчө улууга, урут-урутка бөлүнүп бири-бирин душман сезбеген адамдардын жүздөрү кыямат күнүндө жап-жарык болот экен. Ал эми ошол күнү кээ бир жүздөр болот, жүздөрү капкара болот дейт. Ал капкара жүздөрү кара болгон адамдар, алар бөлүнүп жарылгандар деп айтты. Ахлул бид'a, алар бөлүнгөндөр, жарылгандар, жамаатка, элди, журтту бөлүп жарган адамдар деп айтты. Алла Таала баарыбызга биримдик берген болсун. Алла Таала баарыбызга акыл эс берген болгон болсун. Алла Таала элибизге биримдикти, ынтымактыкты, берешендикти ыргылган болгон болсун. Биздин элибизде качанда биримдик болсо ырыс болот демекчи. Алла Таала биздин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, динибизге, жамааттар арасында, партиялар арасында, улуттар арасында, жалпы карапайым элдин арасында ынтымакты, боорукерликти, мээримдүүлүктү ыргылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Dini баяндар, сабактар, чечимдер, суроолор жана жооптор. Булардын баары Каухар радиосунда. www.chekit.Kauhar.kj. Аян телеканалы сиздин чөнтөгүңүздө. Мобилдик телефонуңуздан каалаган учурда жана убакытта www.chekit.Ayan.Chekit.kj сайтынан көрө алыңыздар. Ибн Аббас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Курандан аз да болсо жатка билбеген адам урандыга айланган үй сыяктуу. Тирмизи. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз темабызды алда карай улаган болсок, Алла Таала демек бизди биримдүү болууга, ынтымак болууга, бири-бирибизди сыйлоого чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадистеринде бизди ынтымак болууга, бири-бирибиздин оюбузду сыйлоого, бири-бирибизди урматтоого, бири-бирини сыйлоого чакырып кетти. Ошондой эле биздин кыргыздын ата-бабаларыбыз дагы, журт башчыларыбыз, Манас атабыздан баштап баары бизди
бир жакадан баш чыгарып бир жеңден кол чыгарып коеюн деди. Демек, эгерде биз өнүгөбүз десек, биз өсөбүз десек, эгерде элибизде береке болсун десек, эгерде экономикабыз өссүн десек, эгерде биздин мамлекет өнүксүн десек, эгерде биздин журтубуз алга карай жылсын десек, эгерде биздин пейилибиз оңолсун, биздин ыйманыбыз оңолсун, биздин динибиз оңолсун деген максатыбыз болсо, анда бизде ынтымак болуш керек. Анда бизде бири-бирибизди сыйлоо деген болуш керек. Экинчи тараптын баалуулуктарыны сыйлашыбыз керек. Экинчи тараптын ой жүгүртүүсүн, ой пикирин сыйлашыбыз керек. Ошондо биз ынтымак болобуз, ошондо биз биримдүү болобуз. Имам Шафий менен бир Абу Ханифанын шакирти Мухаммад деген аалым экөө бир маселелер боюнча талашып калган экен. Ушул окуяны биз телефон байланыш бар экен, кабыл алгандан кийин уласак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Мен суроо берейин дедим эле. Мен намаз окуганда балдарым кичинекей да. Анан жаныма келип, жай намазга келип, отуруп, тиземе отуруп алышат. Ошондо мындай эне кыжалат болгон да, кандай болот депчи. Ошого сиз кандай дейсиз? Түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун. Алла Таала ыйманыңызга ыйман кошуп, көп ушундай балдарыңызга жакшы тарбия берүүнү Алла Таала насип кылган болсун. Албетте, жаш балага астында намаз окуу, сиздин жаш балдар астыңызга келип айланчыктап ойноп жүрүүсү, астыңа келип олтуруусу эч кандай сизге зыяны тийбейт. Балдарыңызга ошол сиздин намаз окуганыңыз, сиздин жаныңызда айланчыктап жүрүүсү өтө чоң тарбия деген сөз. Ошо бала кичинесинен демек жаратканга сыйыныш керек экен, жараткандан коркуш керек экен, жараткандан жалбарып дуа кылыш керек экен деп балага эң чоң тарбия сөз менен эмес, жүрүм турумуңуз менен болгон чоң тарбияңыз ошол болсо керек. Ошондуктан сиз эч кандай камсына тартпаңыз, кыжаалат болбоңуз. Ошол намаз окуганыңыз балдарыңызга чоң үлгү, чоң сабак демекчибиз. Ал эми балдарды эч кандай тыйбаш керек. Балдар келип ошо ата энесинин намаз окуганын көрүп, жаш балдар бир күн, эки күн сиздин намаз окуганыңызды көрсө, алар да келип Куран окуп, алар да келип сиз менен сажда кылганы бул жакшы үлгү, жакшы тарбия деген эле сөз. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Биз мунареки намаздын окуп атып, ооруп атып, анан кийин окубай калдык эле. Кайра ошонун казасын кантип толтурууга болот? Алла Таала шифа берген болгон болсун. Негизи намаз ооруган учурда дагы окулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде намазыңды туруп оку дейт. Эгерде ооруп же башка бир себептерден намаз тура албай калган болсаң, анда намазыңды олтуруп оку дейт. Эгерде олтуруп да окуй албай калган болсоң, анда жатып оку дейт. Эгерде жатып окуй албасаң, анда башың менен ийкеп, олтуруп болсо башың менен ийкеп окугун деди. Эгер башың менен ийкеп окуй албаган болсоң, анда жатып алып окусаң да болот деп айтты. Динибиз жеңил дин. Негизи намазды ооруган учурда деле олтуруп, жатып, башыбызды ийкеп деле намаз окусак албетте болот. Эгерде дара таганга мүмкүнчүлүк болбосо, бизге шариятыбыз уруксат берди таяммум менен намаз окуганга. Таяммумду жөн эле колуңузду ошол чаң чыга турган кийимге, чаң чыга турган жерге колуңузду уруп, бетиңизди, колуңузду сылап, анан кийин ошо менен жатып деле, олтуруп деле негизи намаз окушуңуз керек болчу. Ошондуктан бул сизге сабак болсун. Мындан кийин ооруп калсаңыз деле намазыңызды башыңыз менен ийкеп болсо деле негизи окушуңуз керек. Ал эми намазыңыздын казасыны акыркы каза кылган багымдат намазын деп ар бир намаздан кийин окусаңыз болот. Кайсыл убакта болбосун, 3 убакта гана намаз окусаңыз болбойт да, күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып бараткан учурда окусаңыз болот. Калган учурларда баарыны каза намаздарыңызды окуй берсеңиз болот. Убактыңыз бош болгон учурда казасын окусаңыз боло берет. Акыркы каза кылган бешим намазымды, акыркы каза кылган асыр намазымды, акыркы кылган шам намазымды, акыркы каза кылган куптан намазымды деп ушинтип ушул сыяктуу болуп окусаңыз боло берет. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Радио айында намазынан кийин 10 рекет намаз окуш керек дейт да, 2 рекеттенчи. Эмне кылгандан кийин?
шам намазынан кейін Мхм. 10 рекет намаз оқыш керек. Радио аяндач. Аха. Ошонун ниеттери кандай болот айтып берсеңиз. Түшүнүктүү. Ражаб айында шам намазынан кейін 10 рекет, 20 рекет, 100 рекет деген эч кандай намаз жок. Жөн эле эгерде намаз окуйм десеңиз, ал атайын мындай Ражаб айында окулуш керек деп намаз айтылган эмес. Айтылган кабарлардын баардыгы токума жөн эле мындай күзсүз хадистер же болбосо ушунчалык токума ойдон чыгарылган нерселер болушу керек алар. Ошондуктан Ражаб айында шамдан кийин же куптандан кийин 100 рекет окуш керек, 10 рекет, 20 рекет, 30 рекет деп айтылгандардын баардык маалыматтардын баары туура эмес. Жөн эле сиз ооба намаз окуй берсеңиз болот. Пешимде шамдан кийин деле, куптандан кийин деле Алла Тааланын рызалыгы үчүн 2 рекет намаз окумакка деп намаз окуп, дуа кылып окуй берсеңиз болот. Шамдан кийин окуш керек, куптандан кийин 20 рекет окуш керек, 30 рекет окуш керек деген хадистердин баардыгы өтө күзсүз же болбосо токума хадистер. Ал эми пайгамбарыбыздан хадис бар, тахажжуд намазын окугула, түндүн акыркы бөлүгүндө уктап туруп намаз окугула деген сахih хадистер бар. Мен ойлойм ушул хадистерге амал кылганыбыз абзелирээк. Тахажжудка туруп Кудай Таалага жалбарып, түнкү саат жатаарда 2 рекет намаз окуп, Кудай Таалага жалбарып тилегенибиз абзел. Ал эми баягы 10 рекет, 20 рекет, 100 рекет дегендердин баары туура эмес хадистер. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассалому алейкум. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизде суроолор бар эле да, эми мен жолдошум иштейт да, мен үйдө балдар менен. Тиги банк акча салып койгом да, банк мага процент төлөп берет. Ошо кандай болот? Анан кийин күйөөм иштейт, кээде акчасында мындай личный продукталарга да катып коем, ошо күнөө эмеспи? Түшүнүктүү. Банктан коюп процентке акча алуу албетте мындай иш кылганыңыз туура эмес. Анткени сүткордуктун азы дагы, көбү дагы шариятыбызда арам деп эсептелинет. Сүткордуктун азы дагы, көбү дагы шариятыбызда арам деп эсептелинет. Процентке акча алуу же банкка коюп процентке акча өстүрүү, булардын баары дурус эмес. Биз башка бизнес жолу менен же болбосо башка бирөөгө шерик болуп, анан кийин ушундай башка адал жол менен тапканыбыз абзел. Монтип сүткордук кылганыбыз албетте шариятыбыз бул нерсеге тыюу салат. Экинчи сурооңузга, эгерде күйөөңүз сизге тамак ашка акча берсе, кийим кечеңизге акча берсе, баардыгы жетиштүү болуп, анан кийин анча мынча андан сырткары дагы билиндирбей катып алган болсоңуз, анда бул арам. Качан сиз эгерде жеген тамагыңызга жетишерлик акчаны бөлүп берип аткан учурда деле сиз анан кийин күйөөңүзгө айтпай катып алган болсоңуз, албетте андай кылганыңыз чоң күнөө, ошол акча арам акча деп эсептелинет. Эгерде күйөөңүз тамагыңызга, жеген тамакка акча бербесе, кийим кечеңизге, балдарыңыздын кийим кечесине, балдарыңыздын тамак ашына акча бербей, ушунчалык деңгээлде сараң болгон болсо, ошол учурда керектүү, ошо тамак ашка ылайыктуу, балдарыңыздын кийим кечесине ылайыктуу катып алсаңыз, ал учурда адал болуп эсептелинет. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассалому алейкум. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эле, ушул айда орозо тутса болот экен деп мен угуп калдым да, ошо толук маалымат ала албай атам. Толук маалымат айтып коесузбу? Азыр сиз жогоруда айта кеттиңиз го, кайсыл 3 да, кайсыл күндөрү деп. Анан бирок азыр 10 күн тутуш керек экен же 1 жума тутуш керек экен деп жатат го. Ошону толук маалымат айтып коесузбу анан? Түшүнүктүү. Анан экинчи суроом, мен мурда намаз окуйт элем, анан кийин ден соолукка байланыштуу окуя албай калгам да, уже 2-3 жыл болуп кетти. Анан кайра баштасам болобу намаз окуп? Баштайын десем да угуп калам да, бир намазды таштагандан кийин окуса болбойт деп. Ошого жооп берип коесузбу анан? Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алла Таала сизге ден соолук берсин. Алла Таала сизге ыйман берсин. Биринчиден орозо кармай берсеңиз болот негизи. Биринчи күнү
4-чү күнү, ар 1-чү күнү, ар 4-чү күнү орозо кармай берсеңиз болот. Bir gün кармап, bir gün кармабай, bir gün кармап, bir gün кармабай деле орозо кармай берсеңиз болот. 10 күн катарынан кармасаңыз деле эч кандай орозонун зыяны жок. Бирок ошол орозону ушул айда гана кармаш керек экен. Же ушул айда орозо кармасак, биз күнөөлөрүбүз кечирилип эле мындай болуп кетет экенбиз, бейишке кирип кетет экенбиз дароо деген түшүнүк туура эмес деп айтмакчымын. Бул айда албетте орозо кармасак боло берет. Бул ай ыйык айлардан болуп эсептелет. Кандай жакшы иш болсо кылсак болот. Кайрымдуулук болсун, орозо болсун, намаз окуу болсун, окусак, орозо кармасак боло берет. Ар бир айдын, ошо Ражаб айынын 13-ү, 14-ү, 15-и орозо кармасаңыз болот. Күндөн bir gün tutup, bir gün tutпай, bir gün tutпай, bir gün tutпай да кармасаңыз боло берет. Орозо кармасаңыз эч орозого тыюу жок. Бирок ошол ишеним, ошол орозону кармасак биз мондой болуп кетет экенбиз деген гана түшүнүк болуш керек. Ал эми намаз жөнүндө Алла Таала сизге ыйман берсин. Намазыңызды дароо тез баштаңыз. Намазды бир окуп таштагандан кийин кайра окубаш керек деген ал шайтандардын сөзү. Ал ошондой бузук адамдардын сөзү, таза адамдардын сөзү эмес. Анткени Алла Тааланын тооба эшиги ачык. Биз качанда бир себептерден улам күнөө кылып койгон болсок, дароо тооба кылып, ал күнөөдөн арылышыбыз керек. Экинчи андай кылбаңыз, намазыңызды окуңуз, намазыңызды таштабаңыз, намазыңызды дароо бүгүн азыр шам намазынан баштап дароо намазыңызды окуп баштаңыз. Намазды эч качан кечиктирбеңиз. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Men Andijondan telefon qilyapman, domla. Uyg'otamiz. Qirg'iziston xalqiga, hammasiga, musulmon birodarlarga hammasiga salom. Alloh rozi bo'lsin. Menda savol bor edi, domla. Mana bizda mashinalarni, mana qoramollarni variantga beryapti. Bu variantga masalan olib, o'shundan foydalanib, masalan juda qimmatroq beradi. Variant bu hisob bo'lgani uchun. Shunga u insonga protsent hisobida riboga kiradimi bu yo yo'qmi? Shu savolim shu edi. Protsent bo'lib qoladimi variant bergan insonga? Alloh rozi bo'lsin. So'rovingiz tushunukli. Sizlarga dag'i Andijon elinde bizning qirg'iz xalqining atынан dag'i salom yo'llaymiz. Tinch bo'lingizlar, bol bo'lingizlar. Albatta bunday savdo durust, hech qanday ziyoni yo'q. Bunday savdoning hech qanday ziyoni yo'q. Durust, riba bo'lib eseptelinbeyt. Bayus tasqit deb qo'yadi. Buni shu bu uzunroq vaqtga, uzunroq mөөнөткө berib, анан кийин ошол uzunroq мөөнөткө бергендиги үчүн аны biraz кымбатыраак деп коет. Биздин Ханафи мазхабында бул соода дурус, бул соода эч кандай рыба деп эсептелинбейт, сүткордук деп эсептелинбейт. Мындай соода кылсаңыздар боло берет. Вариантка же болбосо uzunroq мөөнөткө бирок кымбатыраак алса, бул соодаңыздар дурус. Алла разы болсун. Урматтуу биздин Анжияндык бир тууганыбыз, сиздерге рахмат, Алла разы болсун. Тынч болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин атыбыздан дагы ошол тараптагы мусулман бир туугандарга салам жолдоңуз. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен эме кылайын дегенде, намаз окуйм дегенде, анан эртең мененки багымдатты эле окуп турсам болобу пока? Китеп менен. Түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү. Анда да бир суроо бар эле. Бере бериңиз. Мен 3 кызым бар да. Азырда боюмда бар, эркек болсун деп ата бир кошту. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алла Таала сиздерге элине, жерине кызмат кыла турган, ата-энесине кызмат кыла турган уул жигиттерди, жоокерлерди Алла Таала
берген болсын деп сіздерге дуа тилек етелик. Албетте намаз окуш баштаңыз, дароо баштаңыз, кечиктирбеңиз. Бүгүн мо шам намазы болуп калды, болоюн деп калды, ушул шам намазынан баштаңыз. Мусулман адамга, мен мусулманмын деген адамга 5 убак намаз парыз кылынган. Эгерде намаз окушту билбесеңиз, китепти карап, намазыңызды окуй бериңиз. Мен ойлойм, багымдатты окугандан кийин эми 5 убак кылып эле окуганыңыз абзел. 10 мүнөт, 15 мүнөт убактыңыз кетет. Багымдат намазын окуганга бир 3 мүнөт, пешин намазын окуганга бир 5 мүнөт, ушинтип эсептеген болсок 15, 20, 30 мүнөт гана убактыңыз кетиши мүмкүн. Ошондуктан намазыңызды окуп баштаңыз. Багымдатты деле окуй бериңиз, пешимде деле ошол китепти карап, азыр эч канча убактыңыз кетпейт, пешим намазын деле окуй бериңиз, асыр намазын деле окуй бериңиз, намазыңызды балким тезирээк жаттайсыз, тезирээк үйрөнөсүз. Алла Таала сизге ыйман берген болсун, Алла Таала сизге күч-кубат берген болгон болсун. Алла Таала сиздерге элине, жерине, динине, ыйманга, мамлекетине кызмат кыла турган салих уул перзенттерди насып кылган болгон болсун. Алла Таала сиздерге эки дүйнө бакыт берген болсун деп сиздерге дуа кыла кетелик да. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Устаз, Угатабыз. менин бир суроом бар эле. Бул дават жөнүндө. Бир адам биздин китепти көп окуйт, ушу айтат. Бул дават деген жок. Болсом 40 күн, 3 күн, 4 айды каяктан алышкан? Куранда жок дейт. Ошону кандай дейсиз? Сурооңуз түшүнүктүү. Албетте, Куран Керимде 40 күн даватка чык деп келген эмес, Куран Керимде 3 күн деп келген эмес, Куран Керимде 10 күн деп келген эмес. Бул жөн эле тартип деп эсептелинет. Дават деген нерсе жакшылыкка чакыруу деген сөз. Дават деген нерсе жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген сөз. Албетте динибизде дават бар нерсе. Эгерде дават жок деген болсок, анда ыйманыбызга бир коркунуч келип калышы толук ыктымал. Дават деген сөз 3 күндө 40 күнгө чыкса эле дават эмес. Балким биздин ушул жерде олтуруп монтип айтып атканыбыз дагы дават болуп эсептелинет. Бир медреседе сабак берсек, бул деле дават болуп эсептелинет. Жакшылыкка чакырсак, мектепте сабак берсек, бул деле дават болуп эсептелинет. Бир тууганыбызды, балдарыбызды жакшы нерсени үйрөткөн болсок, бул деле дават болуп эсептелинет. Дават деген түшүнүк бул чоң. Дават деген сөз жакшылыкка чакыруу деген гана сөз. Жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу деген сөз. Ал эми 40 күн, 3 күн деген сөз жөн эле бул тартип деген сөз. Албетте бул нерсе Куран Керимде жок, сүннөттө жок. Бирок бул ошол адам өзүнү оңдоо үчүн, адам өзүнү ошо намазыны үйрөнүү үчүн, адам өзү кичине адам болуш үчүн, сабак алыш үчүн аалымдардын киргизген тартиби эле. Албетте Куран Керимде 5 жыл окусаң анан кийин сага диплом берет деген нерсе дагы жок Куран Керимде. 5 жыл окусаң анан диплом берет. Ислам университетке келсеңиз, же Ислам институтуна келсеңиз, 4 жыл окусаңыз, 5 жыл окусаңыз, анан диплом берет. Бул деген шариятта жок. Динибизде 5 жыл окусаң анан кийин диплом бер деген нерсе жок да. Куран Керимде келген эмес, сүннөттө келген эмес. Бирок ал ошол мыйзам чегинде, ошол университет же болбосо ошол институт койгон гана тартип, аалымдарыбыздын койгон тартиби. Ошол сыяктуу аалымдарыбыз 3 күн адам ушул чыгып айланып өзүнү тарбиялап келсин, 40 күн өзүнү тарбиялап келсин деп кээ бир аалымдар койгон тартип гана. Эгерде ушул түшүнүк менен бул 3 күн деген парыз эмес, 40 күн деген парыз эмес, жөн гана тартип деген болгон болсок, ал түшүнүктө эч нерсе жок. Эгерде 3 күн чыгуу парыз, могу 40 күнгө чыгышыбыз ушундай кылып жүрүш сүннөт, же ушундай кылып чыгышыбыз керек, мындан башкасы дават эмес, мындан башка болбойт. Пайгамбар ушундай биздин кандай гана дават кылган деп түшүнүп айткан болсок, албетте мындай түшүнүк тайкы түшүнүк, андай түшүнүк туура эмес. Бул аалымдардын койгон жөн гана жөнөкөй эрежеси деп гана айта алабыз. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Байке, мен сизге суроо берсемби дегем да. Мен үйдө жолдошум ушу жума сайын сурап келип бер десем эле сурай албайт да. Анан үйдө гусул алууга шартыбыз болбой жатат, чачым узун эле да. Анан жолдошум ушу чачыңды ушул каты шаарда ушу өрүп кой дейт да. Анан өрүп мындай 3 жолу сулап кой дейт да. Ошол жарайт дейт. Анан ошо жарайбы же жарабайбы күмөн санап сизге чалып аттык эле. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Негизи
эгерде чачыңыз узун болсо, чачыңызды өрүп коюп, бирок ошол жууганда ошо чачтын түбүнө суу жетиш керек. Этке, адамдын башындагы эттерге, терге суу жеткен болсо болду. Чачтын баарын жууш эмне эмес, шарт эмес. Ошол чачтын түбүнө суу жетсе болду. Чачыңызды өрүп койсоңуз, ага мастарчтын деле кереги жок да, ошол негизгиси чачтын түбүнө суу жетсе болду. Түбүн гана ышкалап терге суу жеткен болсо болду. Ал нерсеге шариятыбыз рухсат берет. Негизи гусул деген бул парыз. Адам баласы гусул ала турган учурда жуунуусу, гусул алуусу парыз болуп эсептелинет. Эми азыркы бул заманда илгери ата бабаларыбыз боз үйдүн ичинде эле дагара деп коебузбу, тепчи деп коебузбу, тазик деп коебузбу, ушундай нерсе менен эле жуунуп тазаланып келген. Азыркы заманда эми азыр кышта чыгып калды. Мен ойлойм мындай мүмкүнчүлүк тапсак болсо керек. Анан кийин чачыңызды өрүп деле койсоңуз боло берет да, бирок бүт денеге, адам баласынын терисине суу жеткизип, тийгизип жууш керек болуп калат. Биз темабызды алдыга карай уласак, демек бизде качан ынтымак болсо, бизде биримдик болсо, бизде бири-бирибизди сыйлоо болсо гана, ошол учурда гана бизде ынтымак болот, ошол гана учурда бизде береке болот, ошол учурда гана бизде ийгилик болот, ошол учурда бизде экономиканын өсүүсү болот, ошол учурда үй бүлөдө дагы бир тынчтык болот. Эгерде ынтымак ыдыраган болсо, ал жерде ырыс да болбойт, береке да болбойт. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассалому алейкум. Domla, assalomu alaykum. Yana men. Va alaykum assalom. Uga atабыз. Bizda Hanafi bo'yicha mayitni yuvish nimasi bilan tanishtirib bersangiz iltimos bizni. Janoza bo'lgan joyda mayitni yuvish holatini menga tushuntirib bersangiz, biz kitoblarda har xil o'qib nima qilyapmiz. Qanday orqanda tushundingiz? Birargilar boshqacha yuvib qilishyapti. G'usl qildirish, mayitni g'usl qildirishini. Tushunib o'tadim da, g'usulda. O'shada qanday boshqa kitoblarda boshqa so'z bilan qanday aytib o'tadi? Bizda birargilar aytyapti, mayit yotganda chap tarafidan boshlaysan deb. Biz kitobda o'qiganmiz, tirik jon qanday g'usl qilinsa, mayitni ham shunday deb kitobda o'qiganmiz. Tushunibdi. Amalda shu boshqacha mayitni chap tarafidan yuvilyapti. Men ko'zim bilan ko'rganimni aytyapman. Tushunibdi. Rahmat kattakon. Barakallohu fikum. Alloh razı olsun. Негизи гусул алуу бул парыз. Mayitти дагы ошол өлгөн адамды, маркумду жуундуруу дагы, бүт денесине суу тийгизүү бул парыз болуп эсептелинет. Аны негизи ал оң тарабынан суу куюп баштоо бул сүннөт амалдардан болуп гана эсептелинет. Негизгиси оң жагынан болобу, сол жагынан болобу, деги ошол адамды гусул алтып жуунтуруп коюу бул парыз. Гусул алдыруу, жуундуруу эмне парыз болуп эсептелинет. Ал эми аны жуундурганда албетте башынан баштайбыз, дагы анан оң тарабынан баштап жуундуруш бул сүннөт болуп эсептелинет. Ошондуктан бул маселе ондай деле мындай чоң маселе эмес. Ошондуктан бул маселе үчүн мындай чоң, ошол жерде бир чоң чыр болуп, же келишпестик болуштун эч кандай кереги жок. Жөн гана ошол билип койгонуңуз абзел, оң тараптан жуу, башынан баштап анан оң тараптан жууну бул сүннөт амалдардан болуп эсептелинет. Бирок аны оң тарабынан жууса деле, аны башынан баштабай бутунан баштап жууса деле, анын гусул деп mayitти жууду деп, ал адам гусулду деп эсептелине берет. Ошондуктан сүннөт аны оң тарабынан башынан куюп, анан оң тарабынан жуундуруш негизи сүннөт амалдардан болуп эсептелинет. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассалому алейкум. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Берги немеден
Акшатта дамылдан немеден Мырталдан неме сауық алған боламын да. Сізге бір сұрау берейін дегем азыр. Уға табыз. Ол келіншегім кішіне неме қылыпты да баяғы. Ошан қандай неме өз молдоның қызы. Не қылады, не қылады? Сұрауыңыз түсініксіз болып отпай бәкесі. Сұрауыңыз түсініксіз, не қылады дегенді бізге ешнәрсе болған жоқ. Не қылады деген сіз тіліңізді біз ал тіліңіздің ішіңіздегі болып отқан ойды біз түсінбейміз да. Сұрау берсеңіз мұндай түсінікті қылып бергеніңіз абзел. Бізде қайрадан телефон байланыш бар екен, қабыл алсақ. Ассаламу алейкум. Саламатшылық. Мен сұрайын дедім, мен бала емесем да. Бала емескеннен кейін сүтім денеге тисе күшіл де даратуға шартты. Түсінікті. Сүт киімге тисе дағы, сүт денеге тисе дағы еш нәрсе болбойт. Сүт бұл таза, адал, ошон үчүн жаш балдар ичет, баарыбыз эле сүт эмчи ойгонбуз дегендей. Ал сүт денеге тийсе дагы, кийимге тийсе дагы эч нерсе болбойт. Камсына тартпай эле койсоңуз болот. Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Угуп атабыз. Алло. Саламу алейкум. Алло. Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Assalomu alaykum, Hoteke. Wa alaykum assalom, rahmatulloh. Kuzingisiz? Xudoga shukr. Men bir so'rov aytayin dedim. Men birovda omonati bor edi. Men uni bir odamga sotdim. U odam aytdiki, "Edi, krasniy knigasini qilib bersangiz, men sразу uni qo'yib turib, aqchani olib berayim." degan. Kreditga qo'yib turib, aqchani olib berayim dedi. Biroq u odam hozir ishlatib yotadi, u yerda-chi. Uni endi guvoh bor. Bir Zamirbek degan bola bir-biriga ko'plik продаж qilib, Gosregistrda shunday bo'lgan. Hozir уже 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. U olib bilan qo'yib berayim degan. Kreditga da. Anam hozir men so'radim, birovda omonat edi, kelib berib qo'yaylik shuni desam, u aytayotadi, men hozir bermayman, berishga shartim dag'i yo'q. 2010-yili короче, manaqa bo'lgan. Tushunibdi, so'rovingiz tushunibdi. Birinchidan, birovning omonatini ikkinchi odamga berganingiz bu durust emas. Bu omonatga qiynatlik qilib qo'ydi degan so'z. O'sha эле учурда эгерде өзүңүздүкү болгондо дагы ал кредитке коем десе, ал күнөөгө жардам берди деп ол эсептелинет да. Ошондуктан биз эч качан бирөөнүн аманатын башка бирөөгө бербешибиз керек. Ошол эле учурда эгерде кредитке коем, мен ушуну ордуна коюп акчалам, арам акчалам десе, арамды алганга жардам бергенибиз дурус эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде таавану алал бирри ваттақва, жакшылыкка жардамдашкыла, вала таавану алал исми вал удван, жамандыкта эч качан бири-бириңерге көмөктөш болбогула дейт. Албетте ал сиз андай кылып бербей койгондо күнөөкөр, сиздин ага көмөктөшүп, ага процент алганга, сүткордук кылганга жардамдашканыңызга сизге дагы күнөөкөр. Алла Таала барыбызга ыйман берсин, Алла Таала барыбызга тавфик берген болсун. Алла Таала Кыргыз элине, Алла Таала мусулмандарга, жалпы мусулмандарга биримдикти, ынтымактыкты, бири-бирини сыйлоону, бири-бирини урматтоону ырыологон болгон болсун. Алла Таала барыбызды тынчтык, аманчылыкта кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.